Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыз Google сервисинде Google формадан онлайн тест түзүү. Анын үчүн биз аккаунт ачканбыз. Аккаунт ачканда мына жанында 9 чекит турат. Ушул 9 чекитке киребиз. Ушул 9 чекитке киргенден кийин Google Диск деген чыгат. Ушул жака кирип, ал жерде плюс создать деген турат. Ушул жерден эми Google форма дегенди тандап алабыз. Тандап алып, бул жактан биринчи эле настройкага кирип алабыз. Настройкага кирип, бул жактан тест дегенди жандырып, бул жерден туура жоопторду кааласаңыздар көрсө болот, көрбөй койсо деле болот. Аны дагы өчүрүп жандырып, өзүңүздөр каалап кылсаңыздар, правильный ответтердин жоопторун көрсөтүп койсоңуз дагы болот. Андан кийин ответ дегенди мына жерде отправлять форму не более одного раза дегенди танысып коюшубуз керек. Себеби окуучу кайра эле бир немеге кирип кетиши мүмкүн. Эми бул жактан вопросы дегенди басабыз. Бул жака новая форма дегенге суроолор деп жазып коелу. Суроолор деп жазып, андан кийин описанияга кааласаңыздар түшүндүрмө берип жазып кетсеңиздер болот. Бул суроолорго ушунча минутада жооп беришиңер керек. Ушул тема боюнча ушундай деп туруп маалымат берсеңиздер болот. Мен описание жазбадым. Андан кийин вопрос без заголовок деген жерге окуучунун аты, жөнү деп жазабыз. Андан кийин бул жактан один из списканын ордуна мына жакта текст строка, окуучу кыскача жообун жазыш керек. Бул жактан обязательный вопросту жандырып коебуз. Андан кийин плюсту басабыз. Плюсту басып классы дейбиз. Себеби бир нече класс болушу мүмкүн. Бул жака дагы один из спискага кирип текст строканы басабыз, обязательный вопросту жазабыз, басып коебуз жандырып. Андан плюсту басып, эми суроолорду жазабыз. Эмненин жандырмагы болот? Эми мына төмөн жакта вариант дегенге жаңылмачтын макалдын табышмактын ал эми бул жакка лакаптардын ушундай кылып өзүңүздөр каалагандай суроо жазып, бул жака жообун жазсаңыздар болот. Эми бул жактан один из списка боюнча кала берет. Андан кийин төмөн жакта ответы деген турат. Ушу ответы дегенди басабыз. Басканыбызда мына жакта 0 өзү көгөрүп калат. Ушул жакты каалагандай баа койсоңуздар болот. Мен 1 деп коеюн. Эми туура жооп эмненин жандырмагы болот? Табышмактын дегенди басып коебуз. Басып койгондо мындай болуп галочка болуп калат. Эми мына жактан готованы басабыз. Эми кийинки суроого өтөбүз. Плюсту басабыз. Бул жактагы мультфильмдеги смурфтардын түсү кандай? Эми бул жака вариант жазабыз. Жашыл, сары, көк, кызыл. Эми бул жактан дагы мына ответы дегенди басабыз. Басып бул жака 1 деген балл коебуз. Туура жооп смурфтардын түсү көк түс. Эми бул жактан готованы басабыз. Плюсту басып, эми бул жактан биз сүрөттөрдү дагы жөнөтсөк болот. Бул жактан мына жерге киребиз. Мына сүрөттү басабыз. Кааласак бул жерден Google картинки деп туруп, Google'дан кирип сүрөт издесек болот. Мына жерге жазабыз. Бул жака
Чыңгыз Айтматов дейін, Айтматов. Жазсақ, бұл жақта сүрөттөр чыкты. Чыңгыз Айтматовдун каалаган бир сүрөтүн мындай тандайбыз. Тандаганыбызда мына жерден өзүнчө эле мындай көк вставка деген чыгып калат. Ушул вставканы басабыз. Басканда азыр мына жерге биздин сүрөт чыгат. Эми мына жакка суроону жазсак болот. Чыңгыз Айтматов өмүр баянын жаз дейли, өмүр баянын жаз деп коелу. Бул жактан эми один из спискадан текст жазабыз. Окуучу бул жакта текст жазат. Мына жакка тексттерди жазып кетет. Бул жакка мына обязательный вопросту коебуз. Кийин жоопторун карап туруп окуп, ошо жоопторуна карап балл берсек болот. Андан кийин да плюсту басып, бул жерден дагы суроолорду берейин. Бир канча суроонун жообу туура болуш керек. Жуп сандар дейли. Мына жактан 3 4 6. Бул жактан один списка деген жерден несколько из списка дегенди тандап алышыбыз керек. Эми бул жакка 1 4 жазылды. 8 9 деп ушундай кылып кетебиз. Эми бул жактан ответи дегенди басып, бул жактан 1 балл коебуз. Жуп сандар бул жакта 4 6 8 ушул үчөө. Эми бул жактан готованы басып коебуз. Готованы басып коюп, эми бул жактан отправить дегенди басабыз. Өйдө жакта окуучуларга жөнөтүш үчүн. Окуучуларга жөнөтүш үчүн эми бул жактан электрондук почта аркылуу жөнөтсөк дагы болот. Же болбосо мына жерден ссылкасын көчүрүп алабыз. Ушул жерди басабыз. Баскандан кийин бизге мындай узун ссылка чыгат. Мына короткий URL дегенге галочка койсок, мындай болуп биздин ссылкабыз кыскарат. Мына копировать деп басабыз. Баскандан кийин мына жактан WhatsApp мына жерде ачылуу. Силер болсо мына плюсту басып туруп эле WhatsApp веб. WhatsApp вебке бар эле киришти билсе керек. Ушул жактан WhatsApp вебти ачып туруп, келечек үчүн билим деген группа бар. Ушул жакка мындай кылып ссылканы таштап коебуз. Андан кийин ушул мугалимдердин жооп бергенин биз мына жактан билсек болот. Ответы дегенге киребиз дагы. Бул жактан установить таблицами деп көрөбүз. Бул жактан эми создать дейбиз. Создать дегенде азыр бул жакта бир дагы мугалимдер кире элек. Мына жакка жооптору, окуучунун аты жөнү ушундай болуп таблица түрүндө чыгып калат. Андан тышкары мына новая формага кирсек, бул жерде жалпы көрүнүшүн дагы өзгөртсөк болот. Алар жөнүндө дагы кыскача кийин видео тартып жөнөтөм.